Бул видеодон чоң келемиштин жүргөнүн көрүүгө болот. Тамактануучу жайдагы келемиш кардарлардын тамагына түшүп кетиши мүмкүн болчу. Окуя 7 май күнү Воклагман кафесинде болгон. Аталган тамактануучу жай Киев, Толук Молдо көчөлөрүндө жайгашкан. Бул учурду тамактанууга келген кыз тасмага тартып алып, Instagram баракчасына жүктөгөн. Просто классно, смотрите, она сейчас может упасть, да? Супер. Видеонун автору бул Рататуй мультфильминдеги келемиш болсо керек деп тамашаласа, кээ бирлери кафенин санитардык абалы жөнүндө мурдатан эле билгендигин жазып, комментарий калтырышкан. Социалдык тармактарда түрдүү пикир жараткан бул көрүнүшкө биздин чыгармачылык топ кызыгып, эмне үчүн мындай жагдай болгонун сураганы бардык. Тилекке каршы, ал ооз ачар учурунда гана иштейт экен. Белгилей кетсек, өлкөдө 4 жылдан бери ишкердик субъекттерге мораторий жүргүзүлүп келет. Ага ылайык профилактикалык департаменттин жана мамлекеттик санэпидкөзөмөл кызматы текшерүү жүргүзө албайт. Даттануу түшкөндө гана текшеришет. Бул учурда кафенин администрациясына айып пул гана салынышы мүмкүн. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына таянсак, кафеден тамактанган кардарлардын 87% тамактан ууланып кайрылышат. Азыр билесиңер, ушундай учур катталганда биздин службалар бар ар бир райондо. Барып өзүбүздүн жана контрольно надзорный мероприятие деп коебуз. Өзүнүн ошол нормативный документтерде эмне көрсөтүлсө, ошол иштерин жасайт, өздөрүнүн мероприятияларын өткөзүшөт. Бирок азыр 3 жылдан бери мораторий деп коебуз. Азыр текшерүүгө укугубуз жок. Ошон үчүн азыркы учурда только ушу кайрылган учурларга да гана барып текшерүүгө укугубуз бар. Не сахар долбоорунун автору Рулан Кокулов көп жылдан бери дүкөндөрдүн, кафелердин тазалыгын текшерип келет. Ал мораторийди жок кылганга аракет кылган, бирок аракети текке кеткендигин баса белгиледи. Двумя словами можно сказать, что Мен бул ишти ийгиликтегим келди. Ошол дүкөндөрдүн бирине арыз жаздым. Бирок экономика министрлиги текшерүүдө баш тартты. Себеби факт менен кайрылып жатсаң деле алар каршы болгонго укугу бар экен. Кыскача айтканда, Кыргызстанда тамак аштын коопсуздугуна эч ким жооп бербейт. Бул биринчи учур эмес. Тилекке каршы биздин мамлекеттик кызматкерлер, алардын ичинен санэпидстанциянын кызматкерлери жооп бербей жатышат. Текшерүү кандай жол менен жүрөөрүн биз тилекке каршы биле албайбыз. даже если есть у вас факты и тому подобное, они имеют право